Assalamu alaikum, salamatsızbı? Siz Desin TV YouTube kanalındasız. Atım Bakıt, men blogermin. Hormatly menin görarmanım. Adattagıday ele biz geosiyasi çoң el aralık sayasattan başlap özübüzdün Kırgızstanга çeyin jetip kelebиз. Meni menen bolуңуздар. Albatta мындай эле караганда ушул İran Amerika soguşu emne olup жатат, Орус Украин soguşu emne olup жатат. Алардын дүйнөгө болгон таасири кандай болуп атат, экономикага таасирлери кандай болуп атат. Муну эксперттик анализден сырткары деле мына өзүңүздөр жоон териңиздер менен сезе баштадыңыздар. Баягы кошунанын үйүндө эмне болуп атса мага тиешеси жок деп бейгам жүргөн адамдар дагы азыр мындай жон териси менен сезип, ошол эле мунай заттарынын кымбаттаганына, ал гана эмес продукция ушул азык заттардын дагы кымбаттап бара жаткандыгына, эртеңки күндүн кандай болорунун бүдөмүк болуп жаткандарына кыжаалат болуп, негизи эле коомчулукта балким Кыргызстанда ушул келе жаткан шайлоонун шаарданасынанбы же кандай болгон учурда дагы аябай адамдар активдешип эмнегедир саясатчылар болобу, бизнесмендери болобу, жада калса бизге окшогон блогерлер болобу, баардыгы эле кандайдыр бир мындай дүүлүккөндөй абалга келип калды да. Бул деген албетте тынчтыкты каалаган бизнес үчүн, тынчтыкты каалаган мамлекет үчүн, тынчтыкты каалаган бийлик үчүн, анын үстүнө бийликтин алдында чоң бир мамлекетибиздин алдында чоң бир иш чаралар турат. Бул президенттик шайлоо. Ушундай чакта коомчулуктун мындай дүрбөлөңгө түшүп дүүлүгүп туруусу албетте мамлекеттин күч структуралары тарабынан дагы, саясатчылар, бийликтегилер тарабынан дагы мындай аябай кабатырланууну жаратып, ар кандай нерселер болуп жатат. Муну сөз кезеги келгенде келебиз. Азыр болсо Иран, Америка эмне болуп жатат? Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр интернет зуу дегенде дуу өтүп эле чыгып турат экен. Иранга дагы биз каттуу соккулар турабыз. 24 саат бердик. Анан мынча саат бердик. Мен жөн эле тыйпыл кылып беремин деп Трамп айтып жатты эле. Мына азыркы акыркы маалыматтарга караганда буларда Америкада бир нече командачылыктар болот. Ошол аймактарына караган командачылык Centcom. Мындай да, буларда 7 командачылык, андан башка дагы командачылыктар бар. Centcom бул ушул Борбор Азия жана жакынкы чыгыштагы аскерий аракеттердин командачылыгы. Адмирал Бред Купер мырза жок, мындан артык дагы биз аракеттерди кылуубуз эч кандай натыйжа бербейт деп туруп айтты да. Бул мына кечээки эле мисалы үчүн Касым Жомарт Кемелович Токаев президент Владимирович Путинге барып туруп айткан сыяктуу эле өзүнүн Пентагондогу эми буларда андай командачылар көп. Бул 4 жылдыздуу аябай таасирдүү командир да. Centcom ушул Борбор Азия биздин үстүбүздөн куратор деп койсок болот. Эми дүйнөлүктөр бөлүп алганда сен бияк боюнча иштейсиң, сен тияк боюнча. Мисалы үчүн Africom дегени бар, Ucom дегени бар. Africomду атын айтпай, Ucom Европа, Spacecom тиги космостор боюнча командачылык, космический войска, Pacom деңиздемеси, Southcom түштүк командачылыгы. Мына ушундай 7 командачылыктан турган командачылыктардын эң көрүнүктүү 4 жылдыздуу адмирал Бред Купер ачык эле мындай коомчулукка белгилүү болуп калды. Жок же, мындайча айтканда куралдар жетишпейт дегендей мессежди ачык айтты да. Бул деген Ирандын расмийлөө үчүн дагы, деги эле дүйнөлүк коомчулук үчүн дагы, Американын деле мындай согуштук курал жарактары чексиз эмес экен. Булар деле мындай азыр мындайча айтканда поезду келип калыптыр дегендей эле белги болду да. Бул деген мына күпүлдөп айтып аткан Трамптын чечимдеринин өзгөрүшүнө алып келет. Албетте Ак үйдөгү расмийлер муну өтө мындай жумшартып, биз дайыма дипломатиялык сүйлөшүүлөргө барабыз, биз тынчтыкты каалайбыз деп
Шпаклевка жанакы жылуу жумшак мындай шыбап окшоштурушту. Коомчулук анализ кылган адамдардын бардыгы эле көрүп турат. Ал эми Орус Украин согушу кандай болуп жатат? Мына кечеки күnkү ушул Орусия менен Казакстандын 12-чи бир ушундай жолугушуу форум экен. Ошол жерде Касым-Жомарт Кемелович ачык эле айтты, ушул бойдон тоңдуруп койсок кандай болот? Мындайча айтканда Түндүк Корея менен Түштүк Корея ошол тоңдурулган сыяктуу эле тоңдурулуп, эки бир тууган элдин мындай геноцидке барып жаткандыгы жалпы душмандар үчүн өтө бир жакшы нерсени кырдаалды түзүп коет. Ушуну токтотуп эле койсоңуз кандай болот? Владимир Владимирович Путин деп мындай жанында отуруп ачык эле айтты да. Путин мен муну өз убагы келгенде түшүндүрүп берем деди. Мына азыр өзүнүн генералдары менен аскерий расмийлери менен сүйлөшкөн учурда бул бизге мындай улуттук коркунучту, мен жана башында айтканда НАТОнун чыгышка бир кадам жылбайбыз деген Союздун кезинде берген уадасын бузуп, мына бизге улуттук коркунучту алып келип, ошого биз согушту баштабай эле алар бизге ушундай коркунучту жаратып, анан биз ушундай коргонууга аракет аргасыз болдук деп түшүндүрүп атышат да. Айтор бул жерде дагы бүгүн эртең эле согуштун токтой кала турган бир үмүт отун көрө албай турабыз. Ал гана эмес, мына сиздер көрдүңүздөр, биздин канчалаган бизнесмендерибиз бар экен. Ошол Вальберис деген Орустун улуттук деңгээлдеги компаниясы. Билесиңер, биздин кыргыздардан эле канчасы. Бул деген Орусиянын ичиндеги эле эмес, керек болсо Казакстанда болобу, Вальберисте иштегендер, керек болсо ошол Белоруссияда болобу, айтор товарларын салып турган миңдеген, керек болсо ишкерлердин мындай өтө бир мындай банкротко алып келген чоң жаңы деңгээлдеги окуя болду. Жаңы деңгээлдеги окуя демекчи, мына ушул азыркы кырдаалдагы согуштар, Орус Украин согушу болобу, Иран Америка согушу болобу, мына ошол Вальберисти согуу менен бирге согуштун жаңы этабы, улуттук, керек болсо эл аралык чоң трансулуттук компанияларга сокку уруу менен өздөрүнүн максатына жетүү, каршылаш тарап жөнүндө сөз болуп атат. Дегеним, бул Вальберис ошол эле Орусиянын ичинде эмес, мен мына Кыргызстан болобу, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, ушул постсоветтик бир нече мамлекеттердин ортосундагы чоң бир миллиарддаган долларларга жеткен каражаты бар улуттук компания эле да. Мына ошол компанияга уруу менен өтө чоң сокку болду. Эми дүйнө мындан кийин атому жок эле ушундай компанияларды согуу менен ошол атом бомбасынын эффектине жете турган. Бул деген канча миңдеген адамдардын банкротко келип, невроздук состояниясына алып келет. Бул деген психологиялык согуштун жаңы типтеги элементи. Мына ушундай деңгээлге чыгып жетти. Эми мындай карап отурсаңар, бир эки президенттин же бир нече генералдын колунда дүйнөнүн тагдыры калып калды да. Ошол эле мисалы үчүн Иран теориялык жактан ала турган болсок, Google'дун башкы штабына жанакы санариптик данныйлары согулган жанакындай базаларга жана башка нерселерге кокустан сокку ура турган болсо, мындайча айтканда алардын электрондук мээлери бар да, бир нече гектарларда жанакы муздатылып тура турган, мына биздин деле суу самырга салабыз деп атпайбы, дата центр деп коюшат. Ошондой дата центрлерин, ошондой немелерге кокус теориялык жактан Google'ду ошентип сого турган болсо, же болбосо Microsoft'у болобу, башкасы болобу, мына азыр Иран менен Америка каршылашып турган чак. Бул деген эмне болот? Бул деген Бакыт Сулайман эртеге интернетке чыга албайт, дүйнөлүк хаос башталат, интернетибиз жок калат деген сөз да. Адамзаттын прогрессивдүү эмгектери менен жеткен ошол эле Вальберис компаниясы, жөнөкөй кош бойлуу төрөп, үйүндө отурган аялдын ошончолук деңгээлге жеткизген компаниясы, ошончолук мээлер иштеген, Google'да иштеген айтишник, жанагындай программалоочу ушундай адамдардын мээнеттери бир ошондой баллистикалык ракетанын соккусу менен
Ал эми Вальберисти көрүп атасыңар, баллистикалык ракетасы жок эле, жөн эле дрондор менен эле согуп коюп атат. Ошондой натыйжаларга жете турган деңгээл. Бул согуштун жаңы этабы болуп эсептелет. Бул ушул адамзаттын өнүгүүсүнүн, техникалардын өнүгүүсүнүн согуш аракеттерине тийгизген таасири. Абдан дүйнө мындай биз азыр жыргап, тойлоп, ойноп жүргөнүбүз менен өтө кооптуу, өтө жооптуу кырдаалда турган учурубуз. Мен айтып атам го, бир нече президент, бир нече генералдардын колунда гана турган нерсе. Албетте, мисалы үчүн теориялык жактан ошол Иран тиги Американы сого албашы же согушу деле мүмкүн. Кудай сактасын андай нерселерден, ядролук куралды колдонуудан жана башкадан. Эл аралык уюмдар деле бар. Бирок эл аралык уюмдар 10 өзү баш болуп, Бириккен Улуттар уюму эч кандай азыр согуштук аракеттерге таасирин бере албай калды да. Мына бул деген ушул Союз таркагандан кийин Югославияны ошол эле НАТОнун талкалагандыгы, эч кимден уруксаты жок келип туруп эле гилт деген Европадагы чоң мамлекеттерди, Сербия бир нече бөлүктөргө бөлүп эң башкы титулдуу улут ал жерде сербтер, анан Македония, Черногория жана башка болуп бир нече Хорватия болушуп бөлүнүп кетти да. Бирөө кой мындай нерсе болбойт, бирөөгө кийлигишүүгө болбойт деген жок. Мына ошондой эл аралык 10 баш болгон уюмдардагы азыр таасир этпей калды. Ал керек болсо сенин 10-уңдун кереги жок. Мен өзүм эл аралык уюмдарды түзөмүн деп жанакы Дональд Трамп айтып, ага Мирзиёев, ошол эле Касым-Жомарт Кемелович Такаевтер барып, дүйнөдөгү сиз эми Кудайдан келген президентсиз деген сөздөрдү айтышып, айтор ушул керек болсо постсоветтик эле мамлекеттин ичиндеги адамдар дагы, президенттер дагы биз бир тууганбыз, биз жагдайданбыз дегенине карабастан, тыйыны барлар өзүнчө, тыйыны жоктор мындай, дагы башкасы мындай болуп бөлүнүп турган өтө жооптуу жана кооптуу кырдаалга жетип келдик. Согуштун бүгүн эртең токтоп каларына кепилдик жок. Бирок мына азыркы кезде ошол Американын дипломатиялык сүйлөшүүлөргө барабыз деген токтоткондугу бул чын эле гумандуу болуп анан токтоп калган жери жок. Алардын өздөрүнүн куралдарынын азайып кеткендигинен, Бред Купер сыяктуу 4 жылдыздуу адмиралдардын эми айлабыз кетип калды, Трамп байке токтото туралы, натыйжасы деле жок болот деген сөздөрдөн кийин мына ушундай кырдаалга жетип келдик. Урматтуулар, эми өзүбүздүн Кыргызстанга акырын түшөлү. Мен албетте ар бир контенттеримде индукция жана дедукция деген методдорду колдономун. Көбүнчө дедукция дегени жалпыдан келип туруп анан мындай бир, индукция дегени эми муну педагогдор жакшы билебиз, ушундай методикалар бар. Бир нерселерди айтып туруп, мындай жалпы нерселерди айтып, бирөө индукция болсо, бирден нерселерди айтып, жалпы бир теорияны айткан, бул индукция болуп эсептелет. Ошол биз дедукциядай азыр эми өзүбүздүн Кыргызстанга куюлуп түшөлүк. Абал кыйын эле болуп жатат. Урматтуулар, каттуу сүйлөп, ачык айтып, каалоосун айтып койгондор камалып кетип атат, өзүңүздөр көрүп атасыңар. Ачык айта албай, бук болуп отургандар, күңкүлдөп ушак айткандар биягынан көбөйүп атат. Нааразы тараптар дагы көп. Алар кечеки күнү бизнестерин тарттырып жиберген бизнесмендер, жакындары, туугандары отурган, камакта отурган үй бүлөлөр, ошондой эле өздөрүнүн лидерлерин каматып, камакта отуруп, биякта отуруп, ошондой деп пассионардуулугу көтөрүлүп, талап кылып, мындай болот эле, мындай болуш керек эле, тигиндей болуш керек эле деген кандайдыр бир саясий активдүү топтор. Айтор бардыгы мына ушундай глобалдуу дүйнөлүк саясаттагы биздин Кыргызстанга окшогон мамлекеттерге таасирин тийгизип, ошол эле Вальберисте, ошол эле мунай заттарынын кымбатташы, дизелдер мына 10 салерка 110 сомдон жогору көтөрүлүп, 100дөн жогору болуп жаткан учур. Бул ар бирибизге таасир этет. Азык түлүк түн кымбаттап жаткандыгы, ошол Вальберстен салып иштеп жаткан бизнесмендердин жумушу жок отургандыгы ар бир невроз. Ошол эле тигүүчүлөргө иштин кээ бир жерлерде токтоп калышы мүмкүн, Вальберс иштебесе же башка болбосо, же эл аралык жанагындай жолдордон алып өтүүлөр татаалдана турган болсо. Ошондой эле саясий кырдаал, кандайдыр бир топтор бул жерде туруп алып тияктан аябай күчөтүп,
Биздин кадимки эле мамлекеттин мынтип тарс этип жок болуп кетишине дагы кызыктар, топтор бар да өздөрүнүн кызыкчылыктары үчүн. Өтө жакшы, өтө сонун так даана пикирлерди айтып туруп, анан алдына эме кылып коет. Буга мисал Facebook'ta азыр мен фамилияларын да көрдүм эле, өзүңүздөр, сиздер мага караганда көбүрөөк Facebook көрөт болушуңуздар керек. Абдан сонун коркпогон талдоолорду айтышат. Ошол эле Садыр Жапаров тууралуу, ошол эле жанакы Дайырбек Орунбеков, тиги Каныбек Туманбаевдер тууралуу, алардын паспорттору, алардын списоктору тууралуу биз көп нерсени айта албай калган нерсени коркпой туруп айтышат. Садыр өзүнүн бутун өзү чаап атат. Анан мындай кылып атат, анан тигиндей кылып атат деп туруп айтат. Айтып келип туруп анан астына келгенде буга биздин момун мусулмандар, ислами тарап кандай пикирде калат, муну жазгыла. Бул ушундай тариздеги немелер бар экен. Мен муну ойлотуп калдым. Чын эле жанагы кимдир бирөөлөр айтып жүргөн мишес эле ушул Европа батыш артында турат окшойт. Анткени алар дайыма ушул ислам факторун мамлекеттүүлүккө каршы коюу менен өздөрүнүн таасирин берип келишкен да. Албетте мына ушундай коркунучтуу күчтөр жок эмес. Анткени бизде канчалык жанакындай мамлекеттик катчыбыз же болбосо нисилер эч кандай улуттук бир идеологияны, улуттук идеяны айтып чыга алышпады ушул кезге чейин. Бир идеянын тегерегинде муштундай болуп биригели дегендей бир жакшы идеяны айта албады. Мына ошол боштукту булар ислами фактор менен, айрыкча биздин жаштарыбыз баардыгы Аллага шүгүр намаз окушат, башка кылат. Мына ошондой жаштардын таасирин алып, азыр баштакыдай комсомол же болбосо тиги уюмдар жок. Бул диний фактор, биздин көпчүлүгүбүз ушул ислам дининдеги адамдар болгондуктан мына ушул эң бир аялуу дин жагынан идеология жүргүзүп туруп мамлекеттүүлүктү жок кылууга болгон аракеттер. Муну албетте биз окшогон блогерлери болобу, же жанакы нисиси болобу, же болбосо мамлекеттик секретарлары болобу айтып түшүндүрүп, бул боюнча пропаганда жакшылап жүрбөсө, могу президенттик шайлоодон кийин чоң бир ызы чуулардын чыгып кетиши толук эле мүмкүн да. Ошон үчүн Кудайым сактасын. Бийлик дагы бул жерде мындай туура чечимдерге жасаш керек. Жанакы Кытай фактору боюнча жакшылап түшүндүрүш керек. Албетте биз кичинекей мамлекетпиз. Кытай деген 1,5 миллиард. 1,5 миллиард. Анын жөн эле бир туристтер эле бизди басып кетиши мүмкүн да. Өтө кылдат миграциялык саясат, ачыктык. Алар эмнеге жанакы 49 жылга жерлерди бербейбиз деп кандай болуп атат? Эмне себептен алар ушундай нерселер болуп атат? Эмнеге мындай? Мунун баардыгын айтып деп түшүндүрбөсө, албетте мындай кыйынчылык болуп калышы толук ыктымал да. Биз туура түшүнүшүбүз керек, урматтуулар. Эмнегедир мына ушундай кырдаалда бир нерсенин ушундай эме болуп, жаралып, башка нерсе болуп кетишин, ушундай болуп кетишин каалай беребиз да. Сүйлөп анан мынтиш керек, андай тигинтиш керек. Мындай этият болушубуз керек да. Бизге революциялар эмне берип атат? Биз өнүгүп атабызбы ошол ар бир революциядан? Же бирдеме болуп атабы? Ошондуктан биз биринчиден мындай туура провокацияга алынбаган саясатты жүргүзүшүбүз керек. Экинчиден биз өзүбүздү бир мындай адам болушубуз керек да. Депутаттарды мына шайладыңар. Самсачынын баласын, башканы. Бул саткынчылык. Эч кандай билимдүү ошол Сулайман Кайыпов окшогон профессорлордун беделинин түшүп, бизнеси бар, тыйыны бар адамдардын беделинин көтөрүлүп, тыйыны бар, кыйын болуп турган заман бул өтө опурталдуу да. Кана элдин таламын талашкан депутаттар биздин таламыбызды талашып, депутаттарга аткаруу бийлиги болобу, прокурору болобу, керек болсо депутаттык кол тийбестик өтө күчтүү болуш керек. Биз өзүбүздүн жанакы көйгөйлөрүбүздү айтып, депутат бийик трибунадан туруп алып, ошол жерден көтөрүп, активдүү мындай сүйлөй турган депутаттар керек. Анан отуруп алышып эле мына деп каяктагы мыйзам менен мынтип коюш керек, анан киминди алып коюш керек, анан мындай тигиндей деп
Kaydagı bir bugünkü zamandın talabına tuura gelbegen adamdardın muhtaçlıklarını atkarbagan kandaydır bir mıyzamdardı demiz gereğiz. Anan bularda janakınday ayıp pul menen biröөнү камоо менен бирөөнү айыпка жыгуу менен дегендей эле да. Мисалы үчүн ошол Камчы Экташиевди биз аябай катуу жаман көрүп калдык. Анткени ал киши камай берет экен. Өзү сот, өзү прокурор, өзү экен. Бул анын эң бир чоң минусу болду. А биздин депутаттарыбыз деле ошол эле кече күнү ушул мага окшоп блогер болуп жүрүп, милицияларга, ГАИлерге барып жүргөн Болот Ибрагимов азыр кандай тематиканы көтөрүп отур. Ал деле айып салыш керек, анан мынтиш керек, тигинтиш керек. Болду мындай адамдарды айыпка жыга бербей эле кичине бир ынтымакка келип, бир керектүү мыйзам, бир үй бүлөнү кантип көтөрүш керек, бейбечараларга кантип жардам бериш керек, кантип биз бөлүнбөй, бирибиз теңирчи, бирибиз анан бирдей, бириси бир партия, бириси тиги болбой, бир идеянын чекесинде кантип биз чогулабыз, кандай кылабыз, төгөрөк стол кылабы, төрт аксакалды чогултабы, мамлекеттин жанакы кара яшигинде болобу, каякта болбосун сүйлөп, түшүндүрүп, башка кылбасак, ошондой эле саясий куугунтуктарды токтотпосок, биздин акыбалыбыз кыйыныраак болуп калышы мүмкүн. Мына азыр да убакыт бар. Президенттик шайлоого чейин президентте эрк бар, түшүнүк бар, анын жанында адамдар бар түшүндүрө турган. Ошондой жакшы чоң бир ынтымакка келип албасак, достор, кичине абал кыйыныраак. Анткени ага мен мына башынан айттым, дүйнөлүк геосаясий кырдаалдын керек болсо экономикага тийгизген таасири дагы абдан чоң болот экен. Албетте, биринчи Орус-Украин согушу болгондо Орусияга товарлар көп кирбей, биздин бизнесмендерибиз жыргап Кореядан машиналарды ташып, бияктан тигүүлөрдү кылып, жөн эле биздин улуттук киреше дүң продукциябыз мынча болду деп жыргап кеттик эле. Эми ошонун мындай азаптуу жагындагы тарта турган кырдаалга жетип келдик. Бекем болуңуздар, даяр болуңуздар. Анткени бүгүн эртең дагы эле бул мунай продукцияларынын арзандап кетери кыйын эле болуп турат окшойт. Анткени бизде ошол мунай заттарын иштетилүүчү заводдорубуз жок экен. Килтейген Барса академиясы, анан мындай стадион, анан этаж үйлөр деп туруп эле сала берген экенбиз. А бир нефтеперерабатывающий нефтини толугураак иштеткен заводубуз жок экен. Жүндасы дагы Ташиевдин Шакарап заводу дагы андай деңгээлге жете элек экен. Эми мына кошуналардан жалдырап ошол нефти чыкпаган Кытай бизге жардам берип атат. Силер канча сындасаңар, башка кылсаңар дагы түзүк экен. Силер вообще бир эмекесиңер да. Биз канча жардам берсек деле бизди бир мындай кылып койдуңар дебестен берип атат. Билбейм, жакшы ой менен берип атабы, кандай ой менен иши кылып машиналарыбыз жүрүп атат. Кудайга шүгүр азырынча жүрүп тура берсин. Жүндалар күч алып кетсин. Биздин бул акыркы геосаясий чоң кырдаал биздин балким мамлекеттик чиновниктердин мээсинин мындан кийин жакшы иштеп кетерине таасир бергендир. Кокуй, стадиондон көрө муну салыш керек турбайбы? Мындан көрө тигини менен сүйлөшүш керек турбайбы? Дегендей жыйынтыктарга келип калсак ажеп эмес, тынч бололук. Провокаторлорду ээрчибегиле. Ар кандай күчтөр пайдаланып кетиши мүмкүн. Пайдаланып туруп ыргытып коет, силер эч ким болбой каласыңар. Мына кезинде көрдүңөр кандай тиги Сооронбектин алдында, Сооронбай Шариповичтин алдында кандай бакылдап сүйлөштү эле, кандай кошту эле. Биринин дагы азыр үнүн көрбөйсүңөр. Баягы эле президенттин чекесиндеги айланган адамдар. Жакын арада бул нерсе боло берет. Ошондуктан этият болуңуздар, тынч болуңуздар, билим алыңыздар, иштеңиздер, экономдуу болуңуздар. Сиздер менен Бакыт Сулайман болду. Саламатта калыңыздар. Азыр мен мында айланып барып туруп тыңк этирип басып коем. Ошону менен кийинки эфирге чейин.